Assalamu alaikum урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Орусияда полиция тарабынан ур токмокко алынган кыргыз жараны күч органына эч кандай каршылык көрсөткөн эмес. Анын жакын достору жараянды толугу менен видеого тартып алышкандыгын видеодо айтып жатышат. Сиздер ушул видеороликти аягына чейин көрүп, жана ушул видеоролик көпчүлүк биздин кыргыз элдерибизге жетип баруусу үчүн бир дана лайк басып койсоңуздар ошол эле жетиштүү. Жана каналыбызда айын туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанында коңгурочону да баса кетиңиздер. Азыр видеодон сиздер ошол нерсени көрүп, ошол биздин кыргызстандык эки бир тууганыбыз ошол жөнүндө кеңирээк өздөрүнүн оюн айтып кетишет. Сиздер дагы түшүнүп, ой пикириңиздерди комментарийге жазып бирген. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Бул окуяны өзүңүздөр соц тармактар аркылуу көрүп билип байкап эле жүрөсүздөр. Ошол окуяга биз так туура маалымат берип кетсек, бул окуя өзү 2 ноябрда болгон. Сотрудниктер тарабынан четке алынып, машинасы документтерди текшерүүгө алынган. Эч кандай каршылыксыз эле документтердин колуна берип, баарын текшерткен. Ошол жерде алар күчкө салып, отделенияга баруусун талап кылышкан. Биздин досубуз, мекендешибиз жөн гана болгону жетекчисине чалып, машинасын берип жиберүүнү өтүнгөн, бирок алар ага көнбөстөн биздин ага убактыбыз жок деп ур тепкиге алып, сүдүрөп ошол отделенияга баруусун отделенияга алып барып, кайдагы бир түшүнүксүз кагаздарга алар мажбурлап кол койдуруп алышкан. Мындай окуялар буга чейин да болуп келген учурда да болуп атат. Биздин өзүбүздүн жана элчилигибиздин Чалакы кайдыгердигин айынан көмүскөдө да калып кетет. Көз жумулуп бир эле бул мекендешибиз эмес, көп мекендештерибиз мындай окуяларга туш келген. Биздин суранып кетер ушу элчилик бизге кичине көңүл буруп, ички иштер министрликтери жакшы карап койсо, биздин Москвадагы мекендештер өз укугун, өз таламын талашып жакшы жүрүп калышмак. Сиздерге дагы суранарыбыз, видеону таратып коюңуздарды суранат элек. Кымбат жолуңуздарга. Чоң.